Саламатсыздарбы. Эмеси Геошондо программасы. Өзгөчө авал тартибине мөөнөтүн 30 апрелге чейин узартуу тууралуу президенттин жарлыгын Жогорку Кеңеш бүгүн бекитти. 25 мартта мындай тартип Бишкек, Ош жана Жалал-Абад шаарлары менен Кара Суу, Ноокат жана Сузак райондорунда бүгүнкү күнгө чейин киргизилген. Эми аларга Нарын облусунун Ат-Баш районундагы кошулду. Андан тышкары коменданттык убакыт тартиби 2 саатка кыскартылды. Мурда ал кечки саат 8ден эртең мененки 7ге чейин уланса, эми кечки 9да башталып, эртең мененки 6да аяктайт. Вирус жуккан адамдардын саны 450ге жетти. 80 адам айыкты. Жаңы өлүмдөр жок, мурда 5 адам каза болгон. Ковид оорусуна алып келген SARS-2 вирусу жуккан медиктердин саны 100ге жетти. Бул жалпы ооругандардын 18%. Жаңы ооруга каршы дары же вакцина табылбай элек болгондуктан жана вирус жуккан кээ бир адамдар өздөрү оорубай, бирок вирусту башка адамдарга жугузушу мүмкүн экендиктен ооруну эл арасында кеңири таратып жибериш үчүн мамлекет мындан көп жыл мурда колдонулуп келген карантин ыкмасын тандоого аргасыз. Медициналык ыкмалардын ордуна административдик чаралар көрүлүүдө. Анткени башка чара жок. Карантин, который у нас введен, он не бесполезен. Өлкөдө жарыяланган карантиндин пайдасы бар. Анткени бул вирустун тымызын өнүккөн убактысы 7 күндөн 14 күнгө чейин уланат. Кээде айрым адамдарда андан аз, кээде узагыраак болот. Ошондуктан карантиндин натыйжасы 2 жумадан кийин гана аныктала баштайт. Ошондуктан кичине чыдап, же кеминде 1-2 апта күтүш керек. Ошондон кийин гана ыктыярдуу карантиндин жыйынтыгы кандай экенин көрө алабыз. Вот этого нашего добровольного карантина. Вирус жугуп, бирок өздөрү оорубаган адамдардын жеке өздөрүнүн иммунитети күчтүү. Адамдын жалпы иммундук системасы ар башка убакта, ар башка абалда болот. Мисалга, убакыт өткөн сайын иммунитеттин күчү кете баштайт. Андан тышкары кыштын аягында, жаз келер алдында адамдын иммунитети начарлайт. Андан тышкары жалпы организмдин иммунитетинен тышкары адамда локалдуу да иммунитет болот. Огромное количество людей контактирует, тесно контактирует с человеком, у которого есть... Көптөгөн адам коронавирус жуккан киши менен жолугуп, бир топ жакын катнашса дагы оорубай калышы мүмкүн. Анткени локалдуу иммунитет деген нерсе бар. Мурундун ичинде таңдай жана кекиртектеги суюктукта иммуноглобин болот. Бардык вирустар алардын ичинде коронавирустагы адам организмине негизинен көз, мурун же ооз аркылуу кирет. Жана ошол иммуноглобини бар суюктук аларды дароо зыянсыздаштыра алат. И они могут нейтрализовать вирусы непосредственно там, вот где они пытаются внедриться в организм. Жакшы тамактанып, витаминге бай азыктарды пайдаланып, жалпы иммунитетти күчөтүүдөн тышкары врачтар локалдуу иммунитетти дагы күчүндө сактап турууну сунуштайт. Анын үчүн такай жана көбүрөөк суюктук ичип, мурун менен кекиртек дайым нымдуу болгон жакшы. Алар кургап калганда вирус организмге оңоюраак кирип кетет. Коронавирус жугуп, ковид башталганда дагы тамак кургап, мурун бүтпөй калат экен. Если человек находится в воздухе... Адам ылайык температурадагы абада болуп, жетиштүү суюктук ичип турса, анын мурдунун ичи кургабай, нымдуу болуп турса, андай адамдын локалдуу иммунитети үчүн жагымдуу шарт түзүлөт. Жана ал оорулуу адам менен жолукса да, ага оору жукпай калышы мүмкүн. Вообще не заболеть. Организмден тышкары коронавирус 3 саатка чейин жашайт. Бирок темир же пластиктин бетинде бул вирус 3 суткага чейин өлбөйт экен. Ошондуктан башка адамдар кармаган эшиктердин кармагычтарын же ваннадагы аспаптарды такай тазалап туруш керек. Беткап кийсеңиз, аны күнүнө бир нече жолу алмаштырыш керек. Ошондуктан көп жолу колдонулуучу беткаптар жакшы. Бирок аларды дагы дезинфекциялап туруш керек. Нагревайте свою духовку. Кадимкеле духовканы 150 градуска чейин ысытып, ичине көп жолу колдонулуучу бет капты 10-15 мүнөткө калтырса, андагы вирустун баары тазаланат. Масканы жууганда деле кадимки самын же кум самын менен аны тазалайт. Бирок кийин масканы жайып, кургатып, жана үтүктөш керек болот. Жана көбүрөөк убакыт кетет. Ошондуктан бет капты кургак мешке салып тазалоо ылдамыраак жана натыйжалуу ыкма десе болот. В общем-то, не менее эффективная процедура. Дегеле тазалык вирус менен микробтордун душманы. Ошондо саламат болуңуздар.